Кайсы тегерек бирдей 4 бөлүккө бөлүнгөн? Туура болгон жоопторду танда. Демек бул жерде бир канча жооп туура. Алгач карап көрөбүз. Бул бир тегерек 4 бөлүккө бөлүнгөн 1, 2, 3, 4 жана анын бардык бөлүктөрү бири-бирине барабар. Демек бул тегерек бирдей 4 бөлүккө бөлүнгөн. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде дагы тегерек 1, 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнгөн. Бирок анын бул жердеги бөлүгү менен бул бөлүгү бири-бирине барабар эмес. Башкача айтканда, бул тегеректин четки 2 бөлүгү ортоңку 2 бөлүгүндөн кичине. Демек бул жердеги тегерек 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн эмес. Кийинки жоопторду да карап көрөлү. Бул жерде дагы тегерек 4 бөлүккө бөлүнгөн, бири-бирине барабар. Анда бул тегерек дагы 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Акыркы жоопту карап көрөбүз. Бул жерде дагы тегерек 1, 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнгөн жана анын ар бир бөлүгү бири-бирине барабар. Демек туура жоопторду тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кайсы тик бурчтук бирдей 2 бөлүккө бөлүнгөн? Туура болгон жоопторду танда. Тик бурчтук бул жерде 2 бөлүккө бөлүнүптүр. Бирок анын бул бөлүгү экинчи бөлүгүндөн кичине. Демек бул жерде тик бурчтук бирдей бөлүккө бөлүнбөй калган. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде дагы тик бурчтук 2 бөлүккө бөлүнгөн жана анын биринчи бөлүгү менен экинчи бөлүгү бири-бирине барабар. Демек бул жерде тик бурчтуктар бирдей 2 бөлүккө бөлүнгөн. Кийинки жоопторду карайбыз. Бул жерде тик бурчтук 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Демек, бул жооп дагы туура эмес, себеби бизге 2 бирдей бөлүккө бөлүнгөн жоопту сурап жатат. Ал эми бул жерде дагы тик бурчтук 2 бөлүккө бөлүнгөн жана анын бөлүктөрү бири-бирине барабар. Туура жоопторду тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Кайсы тегерек бирдей 3 бөлүккө бөлүнгөн? Туура болгон жоопторду танда. Алгачкы жоопту карайбыз. Бул жерде тегерек 1, 2, 3 бөлүккө бөлүнгөн жана анын бөлүктөрү бири-бирине барабар. Бул жооп туура. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде тегерек 1, 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнгөн. А бизге 3 бирдей бөлүккө бөлүнгөн тегеректи сурап жатат. Кийинки жоопторду карайбыз. Бул жерде тегерек 1, 2, 3 бөлүккө бөлүнгөн. Бирок анын бул бөлүгү менен ортоңку бөлүгү бири-бирине барабар эмес. Анда бул жердеги бул жооп дагы туура эмес. Кийинки жооп деле ушул сыяктуу. Демек бул жооп дагы туура эмес. Биз туура болгон бир жоопту тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура.